Ар бир мотоблоктордун бааларын, кандай жолдор менен сатылат, кызматын, канча аттын күчү, расход бүт маалыматты бергенге аракет кылабыз, э? Комплегинде негизи каждыйында жатка, анан бул фреза кетет. Фреза арышник. 12 аттын күчү менен болот. Булар качество ошого талабына жооп берет. Иштегени боюнча да, жеңилдиги боюнча дагы, бурулуштары боюнча дагы 360 градуска бурулат, рульдар 180 градуска бурулат. Через банк аркылуу оформлениялар болот. Рассрочкалары через 12 айга чейин берилет. Мотор болсо 420 двигатель. Лончин двигатель, китайский чисто оригинал двигатель. Коробка итальянская коробка, Кытайдан заводунан чыгарылган. Өйдө ылдый ручкалар бурулганда. И рульдар бурулат. Жеңил, иштеп берет, иштеп бергендери боюнча дагы, жеңилдиктери боюнча дагы. Адамды кыйнабайт, силкпейт. Бул 21 функция аткарат. Буда двойной коробка турат. Эки понижный, повышенный эки скоросттор болот. Задныйдыкы отдельно болот скоросттору бул жерде. Алдыңкы дөңгөлөктүкү бул скоросттары. Адам жакка чачырабайт. Кызматтар буларда универсальный. Соко, арышник, фреза. Фреза өзүнө тагылат. Шаймандары комплегинде фрезасы менен кетет. Коробкага зачта коюлган, темир зачта кийгизилген. Мотоблокту алып атканда же мотоблокту алгандан кийин эң негизги бир 2-3 ката кандай каталарды кетирет дыйкандар? Саламатсыздарбы, мекендештер? Биз мотоблок боюнча сиздерге бүгүн чыгарылыш даярдап атабыз. Көргөнүңүздөрдөй аябай түрлүү көп мотоблоктор турат. Биз азыр Бишкек шаары, Аламедин базары, Таволга соода борборунун жанында турабыз. Алини тааныйсыздар, тааныбагандар азыр таанышасың, э? Ушу мотоблоктор боюнча видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Азыр биз сиздерге ар бир мотоблоктордун бааларын, кандай жолдор менен сатылат, кызматын, канча аттын күчү, расход бүт маалыматты бергенге аракет кылабыз, э? Биздин көчөн бир учурашпы. Ассаламу алейкум, мекендештер, жана достор, дыйкандар. Сиздер үчүн бүгүнкү чыгарылышта основной мотоблоктор, мотоблоктордун бардык расходторун, кандай иштегендерин бардыгын биз сиздерге көрсөтүп, түшүндүрүп айтып беребиз. Али, азыр ушу мотоблоктордун сезону азырда турабы? Ооба, азыр мотоблок. Кандай бир азыр жеңилдетилген шарттар, эмелер, акциялар бар болот атабы? Азыр жеңилдеткен шарттарда мындай мотоблоктордуку основной керкелердин акция болуп атат, керкелердин акция жок. Это минимум коюлган ценалар бар да. Анткени онда кымбат мотоблокторду булардын биз ценаларын минимум эле кылып болушунча арзандатканбыз да. Былтыркыга салыштырмалуу булардын ценалары көтөрүлүп кеткен. Анткени бул заводдун өзүнөн көтөрүлдү. Ошол нерседен быйыл ценаларды биз да көтөрүшкө туура келди да. Ошол нерседен. Келди. Анда айтып баштай берели. Чекесинен эле айтып бара берели. Мотоблок бул Алем. Негизи завод Лончин заводдон чыгат. Комплегинде негизи каждыйында жатка, анан бул фреза кетет. Фреза арышник. 3 түрдөгү өгөнөлөргө кетет да. Арышник, жатка, фреза кетет комплегинде. Но бир баасы канча ушунун? Баасы бензиновый 420 двигатель турат буда. 12 аттын күчү менен болот. Булар 230 000 сом болот. 230 000 сомдун ичинде арычник, жатка, фреза комплект. Былтыркы акылы баага салыштырганда караганда где-то 20 000-25 000ге чейин акчалар суммалары көтөрүлгөн суммалары. Бирок эмнеге ал заводдон көтөрүлдү. Бизден эмес, бирок качество ошого талабына жооп берет. Иштегени боюнча да, жеңилдиги боюнча дагы, бурулуштары боюнча дагы 360 градуска бурулат, рульдар 180 градуска бурулат. Скорость болсо 5 скорость. Алдыга 3 скорость болуп кетет, задныйга болсо 2 скорость болот. Жатканды задный менен чабат дагы, фреза болсо вперед алды менен чабат, чапканда. Урматтуу көрүүчү, бизде деген бир нече чыгарылыш бар. Али менен биз аябай көп мотоблок боюнча ушул эле мотоблокту 3-4 жолу көрсөткөнбүз. Мурунку кайталанып калган нерсебиз болсо бурушпаңыздар. Жаңы катталуучулар пайда болуп атат. Жаңы катталуучулар, жаңы кардарлар дегендей аларга да маалымат кызык. Ошондуктан анча-мынча нерселер кайталанып калса, жаман көрбөңүздөр. Маалыматты терең эле баарын толук маалымат айтып бер. Мунун сатуу жолдору кандай болот? Сатуу жолдору болсо через банк аркылуу оформлениялар болот. Рассрочкалары через 12 айга чейин берилет. Берилгендери кийин мотор болсо 420 двигатель. Жана айтып берген Лончин двигатель, китайский чисто оригинал двигатель. Коробка итальянская коробка, Кытайдан заводунан чыгарылган. Аган эң качественный коробка болот.
Завод бизге гарантия берип атат, 5 жылга чейин эгерде коробканы убагында майын которуп иштетип аткан болсо, 5 жылга чейин без ремонт иштетет деп атат. Мотору 5 жыл деп. Мотор коробкага. Негизи биз 6 айдын ичинде гарантия берип атабыз, 6 айдын ичинде ремонт, запчасть полный бекер. Коробка моторго. Расходуна келсек 1,5 литрге чейинче 420 двигатель, 12 лошадиный сила болот. Дизелдерин, Бул бензин. 1,5 Бензин 420 двигатель. Дизели болсо бул Кама двигатель болот, да, двигатель бөлөк болот. Дизельный двигатель 186 модель. Бул японский двигатель. Завод Кытайдан чыгарылган японский двигатель, Японияга чыгарылган. Ошол эле коробка турат. Расход 1 литрге чейин. Максимум 1 литрге чейин расход кылат. Статор менен отулат. Аккумуляторлор бул жерде. Суудан эчнекеге эч нерсе болбойт. Ошо 360 градуска бул деле ошондой эле бурулат, бурулгандары. Еще плюс булардыкы жеңилдиктери бу өйдөлдү ручкалар бурулат бурулганда. И рульдар бурулат. Жеңил. Бул жерде баллонду блокировка кылып койсо болот, 360 градуска айланбагат түз кеткенде. Ошондой бир функциялар менен бар. Байке. Балдардан сурасаңыз. Бул жерде жүргүзгөндө жеңил болот. Жеңил. Статор менен жүргүзүлгөндө жана иштетип көрсөтүп бердик. Алар деле основной калган функциялар болсо аябай жеңил. Дөңгөлөктүн размерлери боюнча. Дөңгөлөктөр 5 Вон там ребята проконсультируют. Можете Не там? надо, я сама консультируюсь. 5-ке 10 размерде болот дөңгөлөктөр. Буларды эмесин аралыгын ачып эметсе болобу же ушундай стандартный? Жок, аралыкты кыскартып, ускирээк кылса болот муну. Дөңгөлөктү одар эле иштетсездер Ушул болот. боюнча али сен уже көп жыл болду сатып атканга туурабы мына? Ооба. Кардарлар алып атат, кандай болот отзывдары, иштеп аткандары, мындай проблемалар чыкты ушунуко? Мен ушул мотоблокторду алып келип баштагандан бери, именно ушул мотоблокту менде проблема жок. Алган адамдар разы болуп иштетишип атат. Башында бирок кымбат деп алышып атат. Бирок алгандан кийин разы да. Өзүнүн иши жеңил, иштеп берет, иштеп бергендери боюнча дагы, жеңилдиктери боюнча дагы адамды кыйнабайт, силикпейт. Ошондой жерлери жакшы да. Дөңгөлөккө фрезаны алып туруп коюлган фрезалар, алар адамды силкип иштейт иштегенде. Буну аял киши деле иштетөсөздөр болот буну. Жеңил. Мунун аркасына шаймандарды 3 шайман деп айтпадыкпы? Өзүнө момуп туруп отургуч кылып жасап алса болот, Жасап алса болот. Самодельный жасап алса болот. Бул жерде адаптер бар кошконго. Кошумча дагы эмне шаймандар бар болот? Мында шаймандар негизи заводдон эгер алып кеп бер десе, биз алып кеп бере алабыз. Кар көрөгүчтөрү бар. И карды үйлөп куфтан чыгаргандары бар. Шоткалары бар. Жолдун четтеринен шыпырып кеткен шоткалары болот. Картошка копатель бар, вибрационныйлар болот. Универсальный экен да. Универсальный. Помпа алса болот. Моторго помпа кошуп койсо, суудун помпасын сууда чыгарып бере берет бергенде булардыкы. Жакшылыктары ушу. Бул 21 функция аткарат. 21 функцияны мисалы кеңирээк маалымат бере турган болсо, чалса, кандай функциялар болсо, мен кимге кандай функциясы менен керек болсо, мен алып келип бере алам. Кошумча шаймандарды заказ кылып, сүрөттөрүн эмелерин берип туруп, кошуп алып келип беребиз. Кошуп алып келип бере алам буларды. Ал өзүнчө баа менен келет, Алар өзүнчө баа менен келет. Келгендери. Урматтуу көрүүчү, али муну жеңилдетилген шарттар менен сатылат экен. Рассрочкасы бар. И мен эсимде болсо жеткизүү бекер, Жеткирип берүүлөр бекер болот. Анакей. Жеткизүү бекер, ушул деле маанилүү нерсе. Көптөн бери ойлонуп, кыялданып жүрүп дегидратор алдым. Эми карасам, эң туура чечим кабыл алыптырмын. Азыр мен бакчамдагы кулпунайды, алманы, алмурутту жана башка өсүмдүктөрдү туура кургатып турам. Балдарым эми дүкөндүн зыяндуу таттууларын сурабай, өзүм жасаган пайдалуу чипстерди сүйүп жешет. Сарсанам жок, пайдалуу экенин билем. Буга чейин бакчадагы жемиштердин жарымы чирип кетчү. Азыр болсо баарын кургатып коем. Фантазиям кеңейди. Жаңы рецепттер, жаңы идеялар. Ойлогон эмесмин дегидратор ушунчалык кызыктуу болот деп. Өйдөн эле акча табууга мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштады. Урматтуу айымдар, аппараттан дагатканда жаңылып калбаңыз. Мен сиздерге Вейтсгауф сунуштайм. Өзүм текшерип, немис сапатына татыктуу экенин далилдедим. Сезон башталды. Дегидратор азыр керек. Бүгүн заказ кылгандарга белектер бар экен. Бактылуу үй бүлө пайдалуу тамак аштан башталат.
Кийинки серия болсо бул Зонсен фирманыкы. Завод өзү Зонсен. Булар Евростандартта чыккан. Основной. Жылкыга болсо былтыр буга кама двигатель койгондун үстүнө сенен быйыл да буга каманын двигателин койдурук, дизельный двигатель. Максимум 500га чейин расход кылат. Бул 9 аттын күчүнө бар. 170-чи кама двигатель болот. Коробкасы болсо двойной коробка турат да. Буда двойной коробка турат. Эки понижный, повышенный эки скоросттор болот. Задныйдыкы отдельно болот скоросттору бул жерде. Алдыңкы дөңгөлөктүкү бул скоросттору. Бир моментте иштей берет. Bunun bir ele kızmatı var, freza. Бул бир эле кызмат бар, фреза. Фреза только майдалайт. Эки түрдө фреза кетет комплектинде. Бирөөсү арык алып кетсе, бирөөсү жөн эле фрезалап жерди майдалап кетет 80 см бой. 80, моягы 80 см. 80 см болот. Ошол фрезаны алып кеткендер. Двигателдин бул жерде маркасы турат. Бул жагынан тартып койсоңор болот. Мынакей двигателдин маркасында Кама двигатель болот, алардыкы дагы маркалары. Рульдары аябай мындай удобный. Бурганга, нары бул жакка, кайсы жакка удобный болсо, чаң болбогон жакта как удобный кандай болсо, ошондой алып кете берсе болот. Быйылкы жылда бунун жылына элдер дизельныйды жүргүзгөндө кыйналчу да. Быйыл именно 9 аттын күчүнө барабар двигателибизге да биз быйыл статор койдук. Статор аккумулятор бул жерде жайгашкан. Мини литионный аккумулятор болот. Ключ болсо бул жерде. От алдырып жүргүзүп кете берет статор менен. От алдырып жеңил. 9 аттын күчү менен. Анткени дизелдерде от алдырыш аябай кыйын. Оорураак болот. Ошон нерсе. Ушул эле булда 9 аттын күчү, бензиновый болгону. Бул 200 айырмасы ошол эле. Бул 270-чи двигатель турат буда. Бул жерде. Двойной фильтр менен кетет, двойной фильтрлер менен кетет. И бул жерде груз турат. Противовес. Противовес турат. Противовестер өзүнчө бересиң же комплект менен кетеби? Комплекттер менен кетет алардыкы. Дизелде болбойт. Дизелдин салмактары оор болот алардыкы. Ошол нерсе менен. Басы канча мунука? Дизели 225 000 сом. Быйыл статор койгон нерсе менен былтыр 125 000 сом. Анткени быйыл статор койдук. Жеңилирээк от алыш үчүн. Ошон сенен суммасы көтөрүлдү. Бензиндики болсо 110 000 сом болот. Бул статор жок буда. Анткени бензиновый жеңил жүрөт жүргөндө. Расход разница ал 500 граммга чейин расход кылса, бул 1 литрге чейин расход кылат. 1 литр расход кылат да, мындай жатканда дизелден 2 эсе көбүрөөк ичет деген сөз да. Алар дизель по-любому аз ичет ичкенде. Күчү бир эле, 9 аттын күчү. Ошондой эле. Бул Алем деген ошол 4Вдын эле просто арзаныраак вариантын алып келгенбиз. Буну былтыр да көрсөткөнбүз. Бунун ценасы 85 000 сом. Коробка, двойной коробка менен кетет. Бунун фрезасы алардык артында болсо, бунуку алдында фрезасы. Только алдында болот экен. Эмеси мондай капка кыдып койсок болот го, жана мындай ачык болуп турат экен, бул чачырап турат. Жок, чачырап адам жакка чачырабайт. Чачырабайт. Чым жерлер болот го. Ажырык басып кеткен, чөп басып кеткен жерлерге салса, аябай сонун алып кете берет, алып кеткендери. И булда жеңил болот. Расходу канча мунука? Расход 500 грамм болот мунукунда. Буда деле 9 аттын күчү менен болот болгондор. Канча болот? Яка литр. Литр 2 литр болот. 2 литр расход. 2 литр болот. Расходтору. Фрезасы алдында болот мунуку. Алдында иштеген кезде буну алып койсо болот. Дөңгөлөктү бир жерден бир жерге жетиш үчүн болот. Экинчи вариант болсо? Экинчи вариант болсо бул дизельный. Булардыкы. Дизельный 12 аттын күчү 186-чы двигатель менен болот. 186-чы двигатель менен болот. Кызматы азыр эмнеде болот азыр? Эң башкы кызматы. Бул универсальный болот. Бул дөңгөлөккө катылат. Дөңгөлөккө катылат. Основной. Статор менен жүргөндөрү полностью. Расход болсо 1 литрге чейин расход берет. Кааласаңыз буга фреза, арышник, сокко бардыгы болуп кетет. Аркасына телешке кошулуп, отургуч жасап болсо болот, Басы канча мунука? Басы булар 85 000 сомдон болот. Бул фарасы менен болгон 85 000, буда фарасы жогу бар 80 000 сомдон болот.
урматтуу көрүүчү, бизге эми эң башкы нерсе баягы дыйкандар өзү иштеп аткан, орусча айтканда отзыв болот го. Ошол бир дыйкандан отзыв алалы, Бизге берип коюңуз, биз таанышып калбайсыңарбы көрүүчүлөр менен учурашып. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз Токмок шаарынан болобуз. Мурун былтыр да бир ушундай бир башкачаарын алдык эле. Быйылкы жаңы новинка болуп келиптир. Мунусу абдан жакшы экен. Бул чапкычы артында экен, азыркысы фрезасы. Анан биякта эң негизгиси биякта понижный, повышенный, анан задний артка да жүрөт экен да. Ошо 3 функциялары бар экен, жакшы. Сиз өзүңүз былтыр уже алып иштеткенсиңер ушундайды. Алып иштеткем. Берди Ал жакшы, Кудайга шүр, жакшы чыкты, удачно чыкты. Быйыл болгон жаңырталы кичине жогору көтөрүлөлү деп атасыз. Эми мындан дагы просто жаңылоо болуп атпайбы? Жыл өткөн сайын новинкалар келип атат. Ошо новинкасын тиги Айылдаш байкем менен келгенбиз, Эрик байкеге ошону алып берели деп. Сиз эми Ошо азыр көрүп атабыз азыр. кандай кызматтарды аткарасыңар көбүнчө? Биз көбүнчө жер менен иштейбиз да. Анан кийин жер менен байкебиз биякта 1 гектар 30 соттей эме себишкен да. Бүлдүркөн. Ежевика бар. Ежевикач. Биз айылдыктар бүлдүркөн деп коебуз. Анан ошондой бүлдүркөнгө себет ошого алып атат да. Анан ушундайын мен өзүм да сунуштагам, ушуну ал депчи. Ежевикаңар мен кошумча суроо берип кетейинчи. Ежевиканын аралыгы канча силердики? Канча аралга турушкансыңар? Биз байке болсо чоңго өзүнүн трактори бар, ЮМЗ трактор менен. Ошо менен чапчы, ал мындай ортолорун чапчы да. Эми бул эмнеси менен айырмачылыгы бар. Бул айырмачылыгы бул абдан жакшы экен да. Бул саптын арасынан да буйтапына чаап кеткен. Маневрировать этип коет. Бул ошого да ылайыкташылган экен да. А биз болсо мурда трактор менен узун эле чаап салчубуз да. Мунун узундугу туура келип атабы 80 см фреза. Туура эле. Туура эле бул эми мурда да кошулат, алынат, бизге дагы биякта функциялар бар экен да бу. Кыскасы ыраазысыз, Ыраазыбыз. Отзыв положительный. Мейли, рахмат чоң. Ишиңерге ийгилик. Ишиңерге ийгилик, түшүңөр мол болсун. Дыйкандырчылыгыңар өнүгө берсин. Бул редукторный болуп кетет. Алемдики редукторный. Дөңгөлөктөрүндө желдеме дөңгөлөк эмес бул. Простой эле таш дөңгөлөк болот. Таш дөңгөлөк. Бул лошадиный силасы 7 лошадиный сила болот. Суммасы болсо азыркы кезде бул артка 38 000 сомдон болот. Эң арзан ушул да? Эң аз пока арзандырак. Былтыр караганда бир аз сеналар, суммалар өзгөрүп калган буларда. Кызматтар буларда универсальный. Бул дагы Соко, арышник, фреза. Фреза өзүнө тагылган. барбы мында эмесе өзүнүн шаймандары? Шаймандар комплектинде фрезасы менен кетет. Дагы кошумчачы барбы? Кошумча шаймандар бар. Арышник, соко, каландай беркиндей болсо, шайман керек болсо, бизде жок болсо таап бергенге аракет кылабыз алар. Всё. Баасы айтылды? Баасы 38 000 сомдон болот. Бул Зонсен фирманыкы. 210 двигатель. 3 дөңгөлөк койдурганбыз, аталап койдурганда булардыкы. Быйылкы жылдын ичинде обновление ЗСБ 950 модель. Мындай жатканда былтыр 900 моделин алып келгенбиз, быйыл 950 моделин обновление кылып, 950 моделин алып келгенде. 210 двигатель болот, расход 1 литрге чейин. Звуктар Зонсендеки, мотордун звуктары да өтө аябай слабый чыгат. Кольцо поршундары булардыкы Зонсен фирманыкы тонкий болгон нерсе менен компрессия жакшы болот да, курташ момент күчтүү болот. Анан үн да слабый чыгат, сиз менен мен кенен сүйлөшө алабыз ал жердечи. Анан дөңгөлөктөрү булардыкы жакшылыгы. Аябай чоң. Широкий дөңгөлөктөр болот. Алды жагынан анан көрсө, ана видно билинет да билингенде. 210 двигательдер болот, двигательдери. Euro 5 двигательдер турат. Euro 5. Баасы? Баасы булардыкы 42 000 сомдон. Но Зонсен фирманыкы полный. 6 айдын ичинде ремонт, запчасть полный бесплатный болот. Анткени буларга завод гарантия берип атат. Качествосы жакшы үчүн гарантия берет бергенде булардыкычы. Иштегендери дагы башкаларга караганда даже пускачтары да бөлөк болот. Жүргөндөрү да легкий болот, жеңил болот. Кана бир өзүңдү айландырып көрсүң. Аябай эле жеңил экен да. Бул жерде караң. Моторго и коробкага зашта коюлган темир зашта кийгизилген. Коробка анткени жерге тийип жүрөт. Ошол нерсенен бул жер темир зашта кийилген. Бул артыкчылык берет экен. Моторго дагы серийный код менен келет, коробкада серийный коддор менен келет. Булар оригинал коробка моторлор. 42 000 сом. 42 000 сом болот булар. Кайра ордуна койсол.
эми бул. Бул болсо ошол эле ЗСБ 900 ЗСБ 500 модель. Бул былтыркы обновление менен эле келген булардыкы. Былтыр деле ушул эле модель келген. Буда деле 210 двигатель турат. Коробкаларына защита турат, болгон дөңгөлөктөрү ошондой эле дөңгөлөктөр менен келген. Бул былтыркы жылкыдай эле. Булардын ценасы болсо 38 миң сом болот. 38 миң сом болот. Артыкчылыктары ушу как дөңгөлөктөрүндө кичине обновление кылып наркыныкын жасатканбыз, ошол нерсенин алда дөңгөлөктөр болот атпайбы алдында? Буда жок. Ошондой разницалар менен келген да келгендери. Эми жалпы мындай кыска нуска кылып эле айтып бердик. Урматтуу көрүүчүлөргө. Мындай муну айтып бере берсек, мунун буйрусайымы Али айтып атат, могул поляга алып барып көрсөтөбүз, Кудай кааласа поляга алып барып, время болгону поляга алып барып иштетип, көрсөтүп, кандай функцияларды аткарат, эмнелерди кылат, ошолорду болду көрсөтүп беребиз. Биздин каналга катталгыла, буюрса ошол кол бошоп калса, полядан иштеп аткан кызматтарын көрсөтүп аткан кезин тартабыз, көрсөтүп беребиз. Али момундай бир суроо болуп атат мендечи. Эми сен мотоблокторду көптөн бери сатып жүрөсүң. Эң негизгиси баягы мотоблокту алып атканда же мотоблокту алгандан кийин эң негизги бир 2-3 ката кандай каталарды кетирет дыйкандар? Дыйкандар эң көбүнчө ката кетиргени майды туура алмаштырыш керек. Көбү майды алмаштырышпай коюшуп атат. Биринчисинде 10 сааттан кийин алмаштырыш керек. Андан кийинкилеринде каждый 50 саат сайын которуп туруш керек Айзбеке. 50 саат. 50 саат сайын. Бул эстеп калгыла, эске алгыла. Бул жерге май куюш керек фильтрине. Бул жерге май куюш керек. Кээ биркилер май куюш керек десе, бузун агына куюшат да, сыртына куюлат да, ичин ачкандан кийин. Ичинин ортосунан куюп, карбюраторго май куюп коюп, көлсө поршун клинтетип калгандар көп болуп атат. Мынакей. Аны бул туура колдонсо, туура убагында майын которсо, булар да иштеп берет. Анткени. Качество боюнча дагы башка Зонсен фирманыкы качество боюнча да талапка жооп берет. Баарыначы. Бирок сенасы мен клиенттерден айтат элем, арзан мотоблок эмес, качествосын издегиле дейт элем да. Азыркы кезде эң көбү арзан нерсе издешип калышты. Көпкө иштеп бербейт мотоблоктор. Эми любой эле техника. Азыркы кезде мисалы үчүн эң көбү 170 двигательдерди алып келишет да. 170 двигательдер алып келишет, 170 двигательдер арзан мотоблоктордо да. Эң көп 170 жакшы 210дон жогорку двигатель баягы Евростандартта чыккан, Европага чыгарылган эң жакшы качестводагы мотоблоктор болуп эсептелгендери. Биз былтыр айтканбыз, алем мотоблокторду биз арзаныраак түрдө алып келгенбиз. 742, 745 модельдер, аларга алемде өзүбүз эле названияны берип коебуз. Негизи завод, Лончин завод чогултат да, анчы, Кытайданчы. Бирок качестволор аябай жакшы чыккан именно 745, 742 модельдер. Мына клиенттер алса разы болуп иштетет да. Айтам, жеңилдик жактары, иштеген жактары, жүргүзгөн жактары аябай жеңил. Жаңы эле бир айым YouTube каналдан бизди көрүп жүргөн көрүүчүбүз десек болот. Жаңы алып аткан, сатып алып атканын көрдүк. Эми мындай айымдар эле иштете турган техника экен да. Азбайке. Былтыртан бери келет да. Бүгүн эми рассрочка түрүндө алып кетти ал эже. Рассрочка түрүндө дизельный менен полный комплект менен алып кетип атат да. Анткени ал өзүм иштетем дейт. Лично өзүм иштетем дейт. Мен эртең жеткизип бергенде балдар бир сыра көрсөтүп, мындай айдайсыз, сондай айдайсыз деп көрсөтүп берип коет анан балдар. Анан эже иштете берет. Ал бир 2 жол, 3 жол эже иштетсе, бир 3-4 күн кичине кыйналса, опыт алганча, анан уже опыт алып анан иштете берет. Эч беркинси жок. Ооба. Биз мотоблок боюнча аябай көп чыгарыш кылдык. Суроолоруңорду бере бергиле. Мынакей түрлөрү турат. Азыр булардын баарын ар бирөөсүнө токтолуп дагы айтып бере берсек дагы бир күн кетет. Биз ушул чыгарышты жыйынтык чыгарып, кошумча турган, толуктай турган нерсең барбы, кайрыла турган? Эмне суроо болсо элде бардыгына жооп бергенге даярбыз. Эң көбүнчө бизде жалпы болуп атканы, бизде телефондорду албай калгандар, успеть этпей калгандарыбыз болуп атат да. Успеть этпей калып атабыз телефондорду алганга, башка кылып, ошол кездерде телефонду айтышып атат. Жооп бербей атат деп, сиз да окуп атасыз отзывтарда негизичи. Биз деле колдон келгенче жооп бергенге аракет кылып атабыз. Эгерде телефон албай калсак, мен клиенттерден сурайт элем, дыйкандардан сурайт элем, сиздер кайра чалыңыздар.
WhatsApp'ка голосование жазып қойсын. жозым WhatsApp'тан жазыңыздар, обязательно WhatsApp'ка жазып қойсаңыздар, біз жооп беребиз ошого карап. Кеч бош жумуштан кийин отуруп алып ар бирөөсүнө жооп беребиз. Ошо WhatsApp'тан жазып коюңуздар. Жооп бербей атыр дебеңиздер, эми бизде деле кол бошостон калат, күндүз күнү жумуш кези болуп калат. Мындай экен да али. Биз көчөт менен иштеп көрдүм мен дагычы. Өзүм дагы баягы дыйкандар менен иштешип эметкенде чыныгы кол бошой калат экен да. Мындай эле жүздөгөн сообщениялар окулбай калат. Телефонго жооп бергенге убакыт жок болуп калат экен. Мисалы үчүн бир кардар келсе, бир эле кардарга бир саат, 2 саат түшүндүрүшүң керек да. Кандай иштейт, мына биз көчөттөр менен мен деле ар бирөөсүн түшүндүрүп аттым да. Мындай өсөт, момчарлыкта отургузасыңар, мынча жылдан кийин түшүм берет. Момдай кемчиликтер бар, момдай артыкчылыктар бар, кандай жолдор менен сатылып атат. Ошонун баары ар бир кардарга түшүндүрүп бериш бул аябай убакыт көп талап кылат да, урматтуу көрүүчү. Ошондуктан ошого туура түшүнүп, мен деле кошулам али сагачы. Голосовой сообщение болобу, WhatsApp'ка жазып койсоңуздар, бир сабырдуулукту сактап, жоопту күтүшүңөр керек. Эгер жооп болбой атса, бир-эки жолу кайталап жазып койсоңуздар, баягы Биз жооп беребиз аны. Артыкчылык кылбайт. Мындай баягы тойдо кыз жоголот деп коет кыргызда. Ушундай болуп турат да, тем более азыр баягы сезон жаз жарыш, күз күрөш деген ошо экен да. Мейли урматтуу көрүүчү, мотоблоктор боюнча сиздерге Алинин номерин калтырам. Кайталап кетейин, биз Аламедин базардабыз, Бишкек, Алматинка жибек жолу, Табылга соода борбору, бутиктерин айтып кетсең. Бутик Табылга торговый центр, 1-этаж, Е12, Е13. Е12, Е13, 2 бутик бар экен да? Ошол жерге келгиле, көрсөтүп берет, тестировать этип берет, иштетип берет. Мына жерге корого чыгып бизге деле көрсөтүп берип атат. Дагы эмне толук деп турам сизге? Иш тартиби канчадан канчага чейин? Иш тартиби саат 9-дан баштап саат 6-га чейин болот. Бияка келип турган болсом, телефонго жана антип жазып койсоңуздар болот да. Доставкалардын деле полностью азыркы кезде эң көп менин клиенттерим региондордо болуп атат. Бардыгына жеткизип берип атабыз да. Бүгүнкү кезде деле, азыр бүгүн деле ошо түпкө жеткизип атабыз. Бензиновый мотоблокторду. Ошондой эле бизге керки клиенттер айтат, ишенсек болобу дейт да. 100% ишенсездер болот. Жеткизип беребиз. Жеткирип берүү боюнча. Баягы жана тип эмелер бар да, жанагы акчаны которгондон кийин анан таппай калып телефон. Таппай калып, ошондой нерсе, ошондой болуп, элдер күйгөндөр болгон болсо, мисалы үчүн, бизде 100% жетет. Ооба. Биз эми канча жылдан бери иштеп жүрөбүз, бирок бизде эле Агролайф долбоор уже 5-жылга кетип баратат. Көчөт сатып атканда деле биздер мен түшүндүм, көп элдер ишенбейт экен. Эми себептер бар экен да. Көптөгөн баягы мошенниктер бар, шылуундар бар. Ошолордон негизи абайлаңыздар. Ошон үчүн Агролайф долбоор биз иштеп атабыз да, монтип көрсөтүп, сиздерге далилдеп, видео вызовка чыксаңар деле болот, Бүт баарын текшерип өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мейли урматтуу көрүүчү, биз сиздердин кызматыңыздабыз. Элемгеген жер жебейт, сельхозтехника, мындай мотоблок сыяктуу ар бир үй бүлөдө болушун каалайм, анткени деген бул дыйкандын эң мындай алмаштыргыс жардамчысы болуп эсептелинет. Сельхозтехникалар иштеп турсун, дыйканчылыгыбыз өнүгө берсин. Эми чыгыштардан көрүшкөнгө чейин. Көрүшкөнчө. Көптөн бери ойлонуп, кыялданып жүрүп дегидратор алдым. Эми карасам, эң туура чечим кабыл алыптырмын. Азыр мен бакчамдагы кулпунайды, алманы, алмурутту жана башка өсүмдүктөрдү туура кургатып турам. Балдарым эми дүкөндүн зыяндуу таттууларын сурабай, өзүм жасаган пайдалуу чипстерди сүйүп жешет. Сарсанам жок, пайдалуу экенин билем. Буга чейин бакчадагы жемиштердин жарымы чирип кетчү. Азыр болсо баарын кургатып коем. Фантазиям кеңейди. Жаңы рецепттер, жаңы идеялар. Ойлогон эмесмин дегидратор ушунчалык кызыктуу болот деп. Өйдөн эле акча табууга мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштады. Урматтуу айымдар, аппарат тандап жаңылып калбаңыз. Мен сиздерге Вейтсгаuf сунуштайм. Өзүм текшерип, немис сапатына татыктуу экенин далилдедим. Сезон башталды. Дегидратор азыр керек. Бүгүн заказ кылгандарга белектер бар экен. Бактылуу үй бүлө пайдалуу тамак аштан башталат.